Ассалому алейкум достор, кандай турасыздар? Америка 22 апрель кечки саат канча болуп калды? 9 болуп калды окшойт, 8:30 болуп калды. MW компаниясында азыркыга чейин иш жүрүп жатат. Эртең менен келгенбиз. Көптөгөн айдоочулар келип, канча бир 15 чакты айдоочу келип орношту го дейм, Мыякта инилерим болуп отурам, азыр сиздерди тааныштырам. MW компаниясы мыякта Алмаз KGSA деп инилерим абдан сонун подарок бериптир, абдан ыраазы болдум. Анда таанышалы четтен анда. Бул жакта Нурсултан инем. Ассаламу алейкум мекендештер. Менин атым Нурсултан. Ошол MW компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Бүгүнкү күндө Алмаз байке менен чогуу кошулуп, Сардар Чөз кошулуп компаньон болуп, ошо MW-ны алдыга сүрөйлү деген максатта чогулуп отурабыз. Жакшы. Ассаламу алейкум мекендештер. Ошол биз досум экөөбүз MW компаниясында иш алып барабыз. Мына бүгүндөн баштап Алмаз байке келип чогуу иштешке турган болдук. Буюрса күчүбүздү бириктирип, болгон аракетибизди жасап, жакшы гроз чыгарып берген аракет кылабыз. Келгиле мекендештер, чогуу иштейбиз. Жакшы. Күч бирдикте дегенде. Күч бирдикте. Көптөгөн пландардын баарын астага коюп, анан сүйлөшүп атабыз. Биз эми мекендештер келем деген мекендештер абдан көп чалып атышат. Анан баягы акырындан качествону жоготуйбей, убагы менен баягы диспетчерлерди убагы менен топтоп, трактарды даярдап, трейлерди даярдап, акырындан көчпөсөк, ато биз деген качествону жоготуп алсак болбой калат, Туура айтасыз, ошол количество эмес, качествого иштейли деген мындай акырын өсөйлү деген ниетибиз бар. Иштер, настроение баары жакшы. Настроение 5, энергия 1000 иштейбиз. Иштейбиз, Кудай буйрса, акырын. Буйрса. Өзүң эмени карап атасың, Баягы Флитти карайм. Трак жолдо бузулса, трак алам деген биздин мекендештер келсе, ошо трак алып берип, жардам берип, финансировать этип, ошо жагына карап беребиз. Ошо келгиле. Эми тиги Нурсултан энебиз канчадан бери баягы мурда бир качан баштадыңар эле диспетч кылганды, өзүңөр аябай күчтүү диспетч кылат экенсиңер да? До сих пор азыркыга чейин айдоочуларга эми диспетч кылып берип атасыңар. Өзүм ошол компанияны ачкандан бери диспетчерликте отурам, өзүм дагы кошо. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин деле диспетчерлик кылам өзүм. Жакшы. Өзүм команда менен чогуу диспетчерлик кылабыз. Диспетчерлер каякта отурат көбүнчөсү? Ато кээ бирлөргө кызык да. Көбүнчөсү Ташкентте отурат. Ташкентте отурат. Анан Оштодо бар, эки офис бар. Ошто, Ташкентте. Азыркы учурда ошол диспетчер команданы чоңойтолу деген ниетибиз бар. Оштодо, Ташкентте да эки команданы чоңойтолу деген планыбыз бар. Мен жана отурам да, Нурсултан энем өзү жигиттерге, айдоочуларга диспетч кылып берип атат. Анан мен деген жанына отуруп деген эме экен да бул. Баягы диспетч кылганда да бул баягы балыкка бар, балыкты кармайсың го. Ошондой нерв күчтүү болуш керек экен да. Акырын карап атып, анан сонун бир определенный эме чыкканда, тарсда бир балыкты алып туруп чакага салып коесуң го, ошол сыяктуу кармаш керек экен да. Жана эки жүктү абдан сонун алып бербедимби жигиттергечи? Таң калып калдым. Ар жакта мындай начарыраак жүктөр өтөт, анан булар определенный убакта чыгып калат экен да. Шап кармап калбасаң анан кетип калат экен. Жакшы, иштер мына бүгүн биринчи жолу чогуу иштеп атабыз. Эми Кудай буйрса астыга жакшы пландарды коюп атабыз. Акырындан өсүп, өнүп дегендей. Качествону только жоготпошубуз керек. Качествону жоготпойбуз. Ошо Алмаз байке сиздин атыңыздан аябай көп мына катталуучу биздин мекендештер, мына водитель болуп келгендер келип атат, бирок биз жетишпесек, мындай качествону бузулбаш үчүн токтотуп турушубуз керек да, хайрың эменичи. Туура. Ошого анча водительдер сиздин атыңызга келгендер капа болбойсуздар. Соотношение ошо диспетчер эмелерине, сервис департаменттерде эме кылып толуктап
водительдер келген сайын ал жакта да чоңойтуп штабты ошондой аракет кылабыз да буюрса. Ошо абдан туура болду достор. Биз жана кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, эми азыр деген реклама берип эле, анан баягы келгиле деп, анан 100дөп, 200дөп, 300дөп айдоочулар баягы чакырып алабыз бат эле экен да. Бирок эми арасында ар кандай айдоочулар бар да, жаңы алган. Ошон үчүн деген көптөгөн мекендештерибизден суранабыз. Кичине опытуңуздар болсо, өзүңүздөрдүн тракторуңуздар болсо, овнер оператор деп коет, ошолордун башында кичине көбүрөөк алып, андан кийин кичине убакыт өткөндөн кийин анан баягы жаңы айдоочуларды арасына кошпосок, азыр жалаң жаңылардын бүт баарын бул жакка топтоп алсак, анан тикет алышат, чынбы? Ар кандай нарушение болуп калат, анан баягы компаниянын рейтинги түшүп кетет да, анан өзүңүздөр эле анан нааразы боло баштайсыңар. Эмнеге мындай болуп калды, эмнеге жаман жүктөр болуп калды деп. Ошон үчүн акырындан аз болсок да саз деп коем, же кандай болот? Ушундай макал барбы? Акырындан өсөлү. Ошо, дагы эмне дейсиздер? Дагы ошол эми буюрса бизде эле ошо план жанагындай резко бүт баарын чакырып алып анан аларга жумуш кылып бере албай жаман көрүнгөндөн көрө андан көрө шашпай бир белгилүү драйверлер менен чогуу иштешип өсөлү деген пландабыз. Биз деген азыр деген основной эмнеге көңүл буруп атабыз? Amazon анан драйвен көчмө груздарын аба. Экөө жакшыраак болуп атат баарын калгандарына караганда. Экөө жана флетбек, степбектерге караганда. Флетбек, степбектердин дагы алардын да күчтүү диспетчерлердики жакшы болгондордуку жакшы болуп атат. Анан биздики азыркы учурда драйвен менен Amazon'дуку жакшы болуп атат десем туура болот. Ооба, анан деген кээ бир мекендештер рифер иштейм, же болбосо драйвен иштейм, же болбосо степбек иштейм дегендер да болуп атпайбы, чынбы? Ошондой болуп атат. Эми аларды деле камсыз кылса болот, бирок эми азырынча эң жакшы болуп аткан Amazon менен эмени колдонуп алыш керек да, чынбы? Драйвен. Бирок маркет бүт жерде бирдей. Жандай мен жалган сүйлөп келгиле менде мынанчадан алып берем, гарантия деген нерсе жок. Колдон келишинче аракет кылабыз. Буюрса жанагындай колдон келген аракетти жумшайбыз деген үмүттөбүз. Ооба, жакшы. Бул жака келгенде баягы трактордун бүт баарын мондай сайындарды капталына чаптап, ичине дагы бир эмне припес, изипес баарын коюп беребиз да, алардын бүт баары менен эле камсыз кыла алабыз, келгенде. Шакылдата. Ошон үчүн өзүңөрдүн тракторуң менен көптөгөн жигиттер келет, азыр чалып атат. Алар келгенде мондай сайындан чаптайбыз. Атайын деген эме кылып койдук, баягы драктеске барып келиш үчүн дагы мыяктан атайын машина алып койдук, Азыр учурда машина алып койдук. Кычыраган эмени кетесиңер, капкара болгон атайын Prius коюп койдук. Кудай буйрса Lexus'ду алып келип коюп койбосун. Мына эки машина менен драктеске барып турасыңар. Баары жакшы болот. Кудай буйрса. Мына биринчи жолу мен сиздерди менен тааныштырып коеюн дедим да. Нурсултан, Сардар элерибизди тааныштырып сиздер менен. Кудай буйрса дагы көпкө түшүп турасыңар эми. Бул деген биринчиси болуп атат, жигиттер толкунданып атат. Анан кийинки эфирлерде бакылдап кылабыз, Кудай буйрса. Анда эмне кылалы анда, коштошолу. Кеч болуп да кетти, үйгө кетели, жакшы анда чоң рахмат анда жигиттерге. Мекендештер, мейлиңиздер дагы көп чыгып турабыз. Бизге дагы кичинекей ак жол каалап койгула, жакшынакай тилек каалап койгула. Анан айдоочулар акырындан келсеңиздер, кеңешип кескен бармак оорубайт дегенде, анан акырындан иштешебиз. Ассаламу алейкум достор. Арзан кафесинде жүрөбүз. Бул жакта деген жакшынакай кабинкалар ачылды деп, Арзан кафесинин чайканасы ачылды деп бул жака келип, иниме кезигип калдым. Ассаламу алейкум. Атыңар ким болот? Алтынбек. Алтынбек, меники Алмаз. Нарындан Кочкордон. Нарынга салам, Кочкорго салам турбайбы? Кочкорлуктарга салам баарыңарга. Качан келдиңер? Өзүңөр жөнүндө кичине айтып. Биз келгенибизге октябрда келгенбиз. Уже 7-ай болуп калды. Азыр буюрса баары жакшы. Бардык нерседен өттүк дегендей. Ошол эми келе турган наста келе турган балдар бар болчу. Аларга ийгилик каалайм эми, аман эсен келип алгыла. Аларда грин карт утуп алгандар бар болчу. Силер дагы грин карт утуп алып келдиңер. Ким менен келдиңер? Үй бүлө? Үй бүлө менен, семьям, 3 балам менен. Ой, жакшы. Кандай? Жакшыбы? Азыр буюрса жакшы. Адаптациядан өттүк, баягы кыйналыштар, билбестиктер болуп атты убагында. Алдын баары өттүк. Азыр жакшы буюрса, баары жакшы.
кыйынчылык болуш керек, кыйынчылыкты жеңиш керек. Кыйынчылык болуш керек экен, кыйынчылыктан өткөндөн кийин анан баары ийгиликке акырындык менен жетет экенсиң. Абдан сонун. Ошо анан мен сизге жолугам деп Кыргызстанда жүргөндө кандай кылып жолугам деп жүрчүмүн да, анан азыр бүгүн биз келип калсак силерди көрүп калдым. Алса эле кирип келгенде эле көрүп калдым да. Насип болуптур, э? Кудай насип кылып коюптур. Анан ошол эми аман эсен келет, грин карта менен келеткандарга астыдагы ийгилик эми аман эсен келип алгыла. Буюрса жакшы. баарыңарга салам. Эң негизгиси грин карта менен келиш керек экен. Биринчи очередь. Кыйналбайсың, э? Кыйналбайсың. Андан кийин баягы английский языкты жаттап келиш керек экен бияка келатканда. Эң биринчи алдагы эме керек экен. Ошол келаткан биякта жакын арада Кудай буюрса өзүмдүн классташ болгом келатат. Элжар деген. Буюрса жакын. Үй бүлөсү менен. Аман эсен келип алсын. Андан кийинки дагы келаткан кишилер бар. Келип алгыла, баарыңарга салам. Анан Кубаныч деген досум бар Кочкордо. Ал көп ушул сиздин эме инстаграмдасызда да. Постоянно отурат. Ага салам дегендей. Ал качан түшөсүң Алмазбек эме, качан түшөсүң деп жүрчү. Бүгүн Кудай насип кылып. Ошол. Анда эме кылалы достор. Биз деген абдан чоң интервью алмакмын. Убакыт аз. Кыргызстанга салам. Грин карта өтүп келгиле. Кыйынчылык болот. Ага чыдаш керек. Жакшылыктары мына мекендештерге айтабыз. Ар дайым келгенде кафелерге келсеңер, көптөгөн мекендештерге кезигесиңер, ошолордон маалымат алып жолуңар. Кочкордо жүргөндө Алмазбекке кантип жолугам деп ойлочумун. Кафеге келдиңер, жолуктуңарбы мага? Кафеге келип калдык, случайно жолугуп калдык Алмазбекке. Жакшы, анда ийгилик анда. Баарыңарга салам. Ак жол, э? Ак жол.